Аргайлы алып береміз. Ошон үчүн мен буларга Минтрансқа суроо берип атам. Мына эскизини бара аябай суана. Мына Шайлбек мырза айтканда Дубайдай болуп атат. Ачан суроо. Эгер ушундай кылып койсо берели. Зачем? Чистый коррупция. Коррупция мына турбайбы? Коррупция. Чириген коррупция бу жерде. Bunu size Sizin yerinizde. Bosak 4 hektar mesela. burada gozaklar. Ата журт Кыргызстан парламенттик фракциясынын депутаттары бүгүн Ош шаарында көчмө жыйын өткөрүштү. Алгач депутаттар автовокзалдын ишмердүүлүгүн абалы менен таанышты. Анда вокзалдын айланасындагы жерлер менчиктештирилип кеткендиги айтылып, автобекеттин мэриянын балансына өткөрүүнү талкуулашты. Ким аталышы эмне деген строй компания? Көп болгондой бул жерден кичине жер жеке менчикке сатылып кеткен экен. 40 сотик. Өз территориясы 4 гектар. Аны 40 сотиги айлык кеңештин айыл өкмөттүн чечими менен 98-жылы сатылып кеткен. Үй курулуп атат, көрүп турасыздар. Кызыл Кыштагы айыл өкмөт. 18 сотық жер заправка құрылып кеткен. Бұл 2008-жылы Ош шаардык мэриясынын чечиминен сатылып кеткен. Бүгүнкү күндө мамлекет ушул эки объект боюнча соттошуп жүрөбүз. Bir объект боюнча бардык инстанциядан 2 кругтан тең мамлекет утулуп калды. Бирок жаңы ачылган жагдай менен президенттин жарлыгынын негизинде дагы азыр арызданууга даярданып турган кез. Ушунда территорияда жерлер өтүп кеткен да? 4 гектар автовокзалдын территориясынан ошо 2 бөлүк жер убагында сатылып кеткен. Негизи акыркы соттун чечими эмне деп чыккан? Соттун чечими ошол мурдагы сатылган чечимдер туура деп табып койгон. Жогорку сот ошолор күчүндө калтырды. Быйыл февралда жогорку сот чечими чыккан. Бул 2010 жылы өзүбүзгө белгилүү болгон окуялардын негизинде өрттөлүп кеткен да толугу менен. Толугу менен өрттөлүп, дирекция по восстановлению 20 миллион сом каралган. Бирок тилекке каршы акча бөлүнгөн эмес. 2015 жылы корутундусу чыгып, чыккандан кийин 2005 жылдан бери уже өзүбүздүн каражаттын эсебинен уже акча топтоп жасай баштадык да. Өзүңүз көргөндөй, мына северная сторона фасадтын жагын жасадык сары таш менен. Бул түштүнө зданияны полностью толугу менен баштап атабыз да бүтүп. Ошондой эле 2023 жылы 17 февралда токтом чыкты. Буга чейин түшкөн пайданын 50% мамлекетке которулчу. Ошол акчалар бизге калмай болду. Кудай эмес ошол түшкөн акчалардын эсебинен дагы ондогон акчалар сатты Кудай эмес. Андан тышкары 23 жылга Министерство транспорт жана коммуникациялар министрлигинин капиталдык салымдар беренесине статьясына Кудай эмес акча каражат каралды бул жылга. Өзүңүз көргөндөй уже жумуш иштери акырында башталып атат. Лотоктор бияктан коюлуп, бул жакта Кудай эмес ноябрга чейин мөөнөт коюшуп атат депутаттар. Акча толугу менен которулса Министерство транспорт кылса бул жылы айланасын болушу асфальттап берет деген ниеттебиз. Жалпысы проект боюнча 38 миллион. Ошону ал акча бизге которулбайт. Ал ошо жолчуларга которулуп, ошолор жасап берет деп. Эми кандай десем, өзүңөр акыбалды көрдүңөр шаарда. Анан жана айткандай автобекеттин баары зал ожиданиясы, ичинде кассалары турат. Бары. Эми айтканым ушул акыбалда кышкы суукта жаш балдар менен көчөдө кыз келиндер турат. Киргизбейт ал жака, ал бир. Экинчиден анын алдында против кафе столовой бул проектте бар. Канча сом төлөйсүз күнүнө? Биз 20 сомдон беребиз. Ар бир кирип чыккан машина 20. Ар бир кирип чыккан машина. Канча жол кирип чыгасыз бир күндө? Жок, бир кирип чыккандан кийин чек берет. Кийин кайра бербейт. Анан кийин бул бүгүн жамгыр жаап кечээ торсуп калды. Бир маршрут өткөндө чагымдын бардыгы автовокзалды каптап калды. То есть асфальт керек, Анан дагы мен бир көйгөйлүү маселем бул жерде. Мына коомдарыбыздарды мына былтыр февралда чыгарды. Болбосо бул жер целый базар эле. Фуралар кирип чыкканда адам бул жерде чыдабайт эле чаңанач, и пробка создавайт атат. Анан аны айтып, мына айтбай экен мен алдымда турат өзү могу жерде. Айтбай экен мени жаман көрүп былтыр февралда чыгарды. Айттым мага, мына чыгардым. Кутулдум мен сенен деди. Мен айттым, ал кутула турган иш боло элек бул жерде. Дагы мына акыбалды элге кызмат кыла турган шартка келтириш керек байке.
Men hem kak özüm bağı eldik gözümül katar men kak eldim. Түшүнүктүү болду. Сиз мага бир маселеге жооп бериңчи. Ушул жерди жакшынакай кылып асфальттатып, оңдоп койсок, ушул жерге бүт бардык таксисттер, маршрутниктер, автобустар киреби кирбейби? Дагы эле могу көчөдө жүрө береби? Жок, эми бул мындайда Бакыт Сөнүч. Буну эми эл түшүнүш керек. Анан кийин мына тиешелүү органдар иштеп айдаш керек. Штрафты көбөйтүп туруп. Ансыз келбейт. Бүт айылдан келгендер каалаган жерине коюп алат. Эл кайерде көк болсо. Аны мисалы мен өзүмө жооп берем, мен ушул жерден Эми угуп атабыз да, мен эми өзүңүздөргө белгилүү болгондой Ош шаарын башкарып турганда мен бир топ жолу өкмөткө каттарды жолдогонмун. Ушу шаардык мэрияга өткөзүп берүү боюнча мага чейинки мэрлер дагы каттарды жолдогон, маселе чечилген эмес. Бүгүнкү күндөгү мэр дагы мына Бакыт Жетигенов да кат жолдоп атат. Ушул шаардык мэрияга өткөзүп берүү боюнча. Мен ойлойм, ар бир мэрдин эле максаты ушул жерде шаардагы автобекет элге бир ыңгайлуу шартта кызмат кылсын деген гана. Анан биз азыр мына Минтранстын өкүлдөрү көрүп атасыңар, проекттин долбоору менен тааныштырып атат, эскизный вариантын бизге көрсөтүп, жакын арада ушундагы оңдойбуз деп атат. Эгер оңдой турган болсо, оңдосун, убакытта берели, көрөлү да, ушул убакка чейин оңдолбоду да. Ошон үчүн биздин бир эле максатыбыз ушул жер келгенибиз максаты ушул элге ыңгайлуу шарт түзүү. Мына бул жерде азыр жергиликтүү канча таксилер турат. Бул жагы Баткен, Лейлек, канча Кыргызстан боюнча. Жок дегенде 100 сомдон акча беришет. Болбот дегенде. Анын арасында эми урматтуу жетекчи, сиз туура түшүнүңүз, болгонун айтып атам. Эмне себептен Минтранс өкмөт 30 миллион 40 миллион бөлүш керек. Өзүңөрдөн акча турган болсо, хотя бы асфальтыңарды өзүңөр басып, мына ремонтуңарды жасап, чык кыйып отурсаңар болот. Мамлекетке пайда болбосо да. Күнүнө мисалы болбоду дегенде 10 миңден 20 миңге чейин мисалы акча түшүп атат. Анан эми сиздер бир жылдыгыңар 1 миллион деген сөз уятта эми бир унсап кубайсыңар. 50% берсеңер деле болмок. Автобекетти 26 жылдан бери башкарып келген жетекчи өзүнө коюлуп жаткан айыптарды четке какты. Ал мурдагы жетекчилер жерлерди сатып жибергендигин айтууда. Акча бюджеттен эч акча бөлүнбөйт бизге. Биз мына ушул гана сатылган билеттин 10% бизге калат. Оны ар ким ардыгы деп сүйрөп атпайбы? Азыр мына таксилерди айтып атат, өзүңөр көрдүңөр. Бүт бардыгы мына Западтан кетет, арка келечектен кетет. Берге кесе бир 30% такси келет. Мына барып эсептесеңер деле болот. Анан ушулар келип биз ушул жерге келсек дагы бизден ушунчадан аласыңар дейт. Мына ачыгына сурасаңар, кимден канча түшкөнүн бардыгы билишет өздөрүчү. 300 сомдон ошо акча беришет. Болгондучу мына кассада, прямо кассага келип өздөрү төгүп кетет. Канча болот сиздерге? Биздиги былтыркы боюнча планыбыз боюнча 9 миллиондон азыр 11 миллион түштү. 1 миллион 300 миң ошо жаңы прибыль бизгечи. Ошого ошончо файда көп да эткендечи. Анан ошонун эсебинен мына айлыкты беребиз. Налог, соцфонд бардын төлөйбүз. Анан бул жердеги ашкатына ошо кичине ремонт кылып азыр ошо состояние жеткизди. Бул 2002-жылы Аксуский событияда бул вокзалды, эски вокзалды көчүрүп апарып койгон. Ошол бойдон ал жакта турду. Андан кийин 2010-жылы күйгүзүлдү, өрттөнүп кетти, билесиңер. Ошол бойдон турду. 2015-жылы 25 августта андан бул жака көчүрүп кеттик да. Жок, Минтрансқа калса Минтранс карайт да биздечи. Транспорт болсо Минтранс карайт да. Онда бардыгы бир гана Оштукуна эле кызат, бардыгычы. Башка жакына эме жок. Мисалы, 7 областта бүт бардыгы Минтранстын балансында турат. Бир гана ошо Оштукуна келип эле ояка мэрияга өткөзгөндө былтыр 1 жыл 2 ай Кыргыз индустрияда жүрдүк да. Мына кече 6 февраль күнү анан кийин ошондо перечение чыгарышты. Азыр Минтранста турабыз. Негизи жана сизге айтып аткан донаттар канчалык негиздүү? Мына жерде эл өзү эле айтат. Бу жердечи бул жанагы бала эми бул заказ менен иштеп жүргөн бала экен да. Ачык эле бардыгын билесиңер. Ким келсе жүгүрүп барат ошол ушундай. Только эч оң жагын эмес, тетер жагын айтат булчу.